Бишкекте Nissan жана Mercedes үлгүсүндөгү унаалар кагышып 4 киши жабыркады. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдирди. Маалыматка караганда Nissan үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу жүк ташуучу унааны сүзүп алган. Кесепетинен 4 киши жаракат алып, алар ооруканага түштү. Кырсык 3-июнда катталды. Жабыркагандардын экөө жаш балдар. Кыргызстандын түштүгүндө каналдагы сууга чөккөн 2 баланын сөөгү табылды. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда Ош облусундагы Кайырма каналынан 7 жаштагы баланын сөөгү табылды. Ал 27 майдан бери дайынсыз болуп жаткан. Ал эми Жалал Абад облусундагы Шамалдысай шаарындагы каналдан 3 жашар нарисенин сөөгү табылды. Улуттук коопсуздук комитетинин коррупцияга каршы күрөшүү кызматы Казакстандан күйүүчү майдын мыйзамсыз ташылып келгенин аныктады. Мындан улам аталган кызмат мыйзамсыз май ташыган каналдарга бөгөт койду. Бул тууралуу КМКнын маалымат кызматы билдирет. Мындай көрүнүш 31 майда мурда кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине катталган сотко чейинки өндүрүштүн алкагында жүргөн иш-чаралардын жыйынтыгында келип чыккан. Ыкчам тергөө иштеринин жүрүшүндө кант темир жол станциясынан 2 цистерна, жалпы көлөмү 120 тонналык күйүүчү жана майлоочу май кармалды. Такталгандай, аталган кылмыштык схеманын түзүүчүлөрү тарабынан Кыргыз Республикасынын аймагына 2000 тоннадан ашуун күйүүчү жана майлоочу май мыйзамсыз киргизилген. Баткен облусунун Исфана-Андарак жолундагы абалды милиция күчөтүлгөн тартипте көзөмөлдөп жатат. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Анда алынган маалыматка караганда 3-июнда Лейлек районунун Сумбул айыл аймагынын айрым тургундары Искра айылында мамлекеттин балансында турган жер куруп алгандардан турак жайларын бузууну талап кылып, Исфана-Андарак жолун тосушкан. Искра айылында кире беришинде эл топтолуп, Исфана-Андарак, Исфана багытында бараткан машиналар токтотулган. Жергиликтүү бийликтин жана милициянын өкүлдөрү окуя болгон жерге барып түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн. Бирок жыйынтык чыкпай, Баткен облустук милиция башчысынын буйругу менен кошумча күч тартылган. Быйыл 29 апрелде Ош облусунун Алай районунда сабалган дудук жигиттер милицияга жазган арыздарын кайтарып алышты. Бул тууралуу алар бүгүн 4-июнда Ошто өткөн басма сөз жыйынында билдирди. Алар бул кадамын Ороз айында элдешүүнүн туура көргөнү менен түшүндүрдү жана өздөрүн сабаган адамдарга карата тосмо арыз жазып беришкенин айтышты. Апрелдин этегинде Алай районуна караштуу Корул айылынын тургундары 3 дудук жигитти бала уурдаган деп айыптап, тепкиге алганы тууралуу видео интернетке тараган. Кийинчерээк милиция ал жигиттер Ороз айына карата жыл санак сатканы барышканын, алар өз максатын түшүндүрө албай таяк жегенин маалымдаган. Ош облустук ички иштер башкармалыгы аларды тепкиге алган айыл тургундарынын үстүнөн иликтөө иштерин баштаган. Окуяга шектүү катары Алай районунун 37 жаштагы тургуну кармалган. Тепкиге алынган дудук жигиттердин жакындары 6 май күнү Ош шаарынын Борбордук аянтына нааразычылык акциясына чыгып, бул окуяны мыйзамдуу териштирүүнү бийликтен талап кылышкан. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Ороз айт майрамына карата кылганына өкүнүп, туура жолго түшкөн камактагыларга ырайым берүү тууралуу жарлыкка кол койду. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар кабарлашты. Маалыматка караганда, мамлекет башчынын жарлыгы менен жалпысынан 575 жаранга мунапыс берилет. Алардын 361 жазаларынан толук кутулса, дагы 214 адамдын жаза мөөнөттөрү кыскарат. Мунапыска илингендердин 7-өсү 60 жаштан ашкан, 6-оосу аял жана дагы бирөөсү чет өлкөлүк жаран. Украина президенти Владимир Зеленский АКШ лидери Дональд Трамп менен чоң 20 саммитинен соң жолугары айтылууда. Бул тууралуу Зеленскийдин штаттан сырткаркы кеңешчиси Борис Тизенгаузен билдирген. Анын маалыматына ылайык, алгач Трамптын администрациясы Зеленскийди Вашингтонго чакырган. Чоң 20 саммити 28-29 июнга белгиленген. Ал Япониянын Осака шаарында өтөт. Бул топту Орусия, Аргентина, Австралия, Бразилия, Улуу Британия, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Кытай, Мексика, Сауд Арабия, АКШ, Түркия, Франция, Тар, Түштүк Корея жана Жапония өлкөлөрү, ошондой эле Европа биримдиги түзөт.